Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаев Имаком курулуш компаниясынын документи жок, мыйзамсыз курулган үйлөрүнө документ жасап берерин билдирди. Ал эми калган курулуш иштерди эл өз колуна алмай болду. Бизге самый главный үйдү бүтүрүп берсе, балдарды киргизсем деген оюм бар да. Ошол эле. Өзү башы 23 бүтсө керек эле, күздө беребиз деген да. 24 өттү, уже 25 кетти. Башка жактан ошол эле билгеним мен. Акчаны бергенмин. Толук эле бергенмин. Эл катары эле бар. Канча сомго сатып алгансыз? Ал азыр эсимде жок. Кагазда бар. Ошол эле. Эми азыр министрликтен ошол өкүл келсе эмне деген талап коеюн деп атат? Менин талабым деле жок деген, просто мага үй бүтсө болду. Бул курулуш качан токтоп калды ошондо? Бул курулуштун токтоп калганына почти мен ишенбейм да, муну качан курулуп качан неме кылган. Мага өзү негизи договор 2022-жыл бериш керек эле. Договор ошондой эле. 22-жыл калтыңызды берем. Ошондон бери кыскасы жүгүрүп жүрөм да. Договордон 3 жыл өтүп кетти азыр, канча сомго сатып алгансыз? Мен квадрат метрин $400 сатып алдым. 2 комнат үйүм бар. Негизи оштогу курулуштарды кандай болуп атасыз азыр? Четинен ошо мыйзамсыз курулуштарды текшерип атасыз да? Негизи кандай? Ушул курулуштар мага кандай экен ошто? Өзүңүздөр көрүп атпайсызбы кандай экен? Оор абалда болгон үчүн ушинтип жүрөбүз да. Туурабы? Эми алдыда кандай болот? Эми курулуш компаниялары ушинтип үйлөрдү салып коюп, анан кийин мыйзамдашып жүрөбү? Андай башка болбойт. Андай башка болбойт. Тактаганбыз бухгалтериядан кимдин карызы канча. Онда Мелис ака бар эле. Эң чоң директор ошол эле. Анан ошодон биз кандай жардам кылайлы десек, ошондо биринчи башталганда бир эже фура берди мана мына деп интернетке биринчи чыкканда эле эч ким акча төкпөй койгон экен. Анан Бакырет Мамет Эмин ака ушундай меме кылыңыздар, элден акча жыйнап бериңиздер, мен материалдарды алып койгом. Только устакка гана ошо тыйындар сүйлөшүп жыйып бериңиздер деп. Анан ошодон башталган. Барып бар жок нерсе уже бизге өтүп калды. Анан биздикинде мына Б блокто подвальный помещение, баягында тренировочный зал кылып, ошондой кылып өздөрү иштетебиз деген кыскасы ушул бош экен эле. Анан ошону биз сатайлы десек өтпөйт экен, эми эч ким албайт. 483 квадрат метр. Анан ошону 450дөн чактыктагы кандай асты алардыкы парковка, биздики тегиз. Анан ошону сата албай, анан элдер өзүбүзгө чачып ийгенбиз. 103 квартира бар. Ар бир квартира 180 миңден чачып, ошонун негизинде бул мемесле корпус бетону менен эле кирпичи бүткөн эле. 6-7 этажга чейин чыгып алган эле. Анан калган бүтөлөг электромонтажын кылдык. Ягынан Б блок. Бул Б блок. Г блокто ошентип бүтүрө аласыздарбы? Бүтүрсө болот. Жардам керек да бизге, финансовый Бизденче только компания тараптан документ ишин бүтүрүп берсин. Азыр эми тияктан кыскача. Ал эми биз турган ушул 5 блоктон турган турак жайдын тагдыры бүгүнкү күндө ачык турат. Биринчи баягы бүткөн ичинде жашап аткан блок боюнча маселени, ушул аркабызда турган блок боюнча маселени чечсе болот. Муну биз 1-2-3 айдын ичинде документтештирүү маселесин биз чечип беребиз. Ал боюнча мен убада бере алам. Бул жерде болгону жанакы водоохранный зона деп коет. Ошонун зонасына 20 метр кирип кеткен экен үй. То есть жылганда убагында. Ошону эми биз оңдоп түздөп туруп баягы маселесин чечип берели. Ал боюнча мынакей биздин эркибиз жетет. Ал эми астыбызда турган Б, В, Г блок боюнча. Бул жерде эми курулуш иштери ушул менин маалыматым боюнча 1,5 жыл мурун токтогон. Бирок ошого карабастан ушу сиздердин өзүңүздөрдүн ичара сүйлөшүп, ичара мындайча айтканда биригип, ошол курулуш иштерин жылдырып атканыңыздарды көрүп мен аябай кубандым. Албетте бул жакшы нерсе. Эми мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ачык эле айтам, финансы жактан жардам бере албасак дагы документ тарабынан биз жардам берели. Мынакей азыр Байке менен да сүйлөштүк ушул. Байке каяктасыз? Сизби? Атыңыз ким эле? Бияка турсаңыз. Атыңыз ким эле? Мамат Эмин Касымов. Касымов Байкебиз менен сүйлөштүк. Бул Байке айтат, ошол жанакы Б блоктогу жумуш иштерин ушул элдер чогулуп, кимиси баягы акчасын до конца төлөй элек болсо ошо акчалардын эсебинен, жана ошондой эле жанакы подвалдык помещенияны
баарыңыздар бирдей бөлүп, ошонун акчасынан бүтүрүп келатабыз деп маалымат берди. Ошо туурабы? Ошонун аркасынан мынакей мен ичине чейин көрүп чыктым. Бирткеле жумушу калыптыр. Ошону эми до конца бүтүрсө болот. Действительно болот. Сырткы фасадындагы биз проектиден баягы жеңилирээк кылып туруп карап берели проектисин. Баягы арзан проект менен. Ошонусун да карап берели. Жана ошондой эле документтештирүү маселесин биз чечип беребиз. Жер госакт. Жер мамлекеттик актыда турган себептен чечүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жанагында охранный зона, парковка, детский площадка дегендерди эми андан кийинки уже этаптарда биз карайлы. Эгер биз өзүбүз чогуу чара ошол жанагы сатылчу жерлерин сатып, андан тышкары эми бирке дагы акча чыгарып, $100 боло, $200 боло, ошондон дагы акча чыгарып, ушу үйдү бүтүрөбүз десеңиздер, биз толук кандуу ошого жардам беребиз. Биз сиздердин жанакы мындайча эртең ошол батирелерге киргенден кийин суу, свет, кандайдыр маселелер болсо, биз ошолорго жардам берүүгө биз убадабызды бере алабыз. Ушул Эмакомдун аркасынан азыр стройканын 70% мен түшүнөм да. Азыр эми биз балдарыбыз, балдарым алган бул жерденчи үйдө. Эми азыр биздин үмүтүбүз өтө эле аз да. Ошого кандай жардам көрсөтө аласыңар? Эми эжеке мындай да бир нерсени айтайын. Азыркы учурда бул мындай жумуш менен эч ким иштеген эмес. Биз деле мынакей күнүбүзгө биринчи жолу келип түшүп аткан нерсе да. Ачыгын айтышым керек. Мынакей 2024-жылы Бишкек шаарында 14-16 ушундай жана документи жок үйлөрдү биз документтештирип, баягы маселелерин чечип бердик. Эми кезек мынакей Ош шаарына жетти. Мен жана айтып кеткендей эле, мына эртең менен 2 үйдү барып кыдырдык, 3 үйдү кыдырдык. Ошол 3 үйдүн тең мынакей ушинтип жашап атат, бирок документтери жок. Аларды биз мынакей чечип берели деп мойнубузга алдык. Ал эми мынакей эң оор болуп аткан ушу сиздердин үйүңүздөр, ушу сиздердин комплекс да. Бул жердеги мен айтып аткан нерсе, аркамда турган үйдүн, мынакей жашап аткан үйдүн документин эми сөз жок, муну чечебиз. Маселе жок. Ал эми жанакы айткан Б, В, Г блокту тоже документтерин биз карап, чечип берели деп мен толук баягы ишендире алам. Чечип бере алам деп. Ал эми Д блоктун документин чечип беребиз эжекеси. Бирок курулуш жагынан эми тилекке каршы биз финансылык жактан эч кандай мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондо мен куруу убада бере албай атам сизгечи. Эгер жүзү жарык жакшы компания болсо биз монтип келбейт элек. Сиздер ыйлабайт элеңиздер. Монтип ушул жерде чогулбайт элек. Тынч өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү бүтүрүп, мен даже тааныбай эле акырын үйүңүздөрдү бүтүрүп алып, ошо үйгө кирип жашайт элеңер. Туурабы? Мындай маселе эми жаап жашырганда эмне канча жылдан бери болуп келаткан маселе бул. Мынакей Бишкек шаарында, Ош шаарында 10 жылдап, 15 жылдап бүтпөй жүргөн объектилер бар. Эми анын баарын жаап жашырганда эмне? Биз эми мынакей эгер мурун эскини баягы оңдоп бере албасак дагы жаңыны болтурбооңо мынакей бүгүн толук аракетибизди көрүп атабыз. Ал эми мына документте мынакей жанатан бери мына эжеге да жооп берип коюн. Жанатан бери айтып аткан ушул агенттик тарабынан эмне жардам деген нерсени мен айтып атам. Ушу документ жагын сиздерге бүтүрүп берели. Хорошо? Эже документин мен жазап берем деп атам. Эже мен жазап берем деп атам документти. Биз жазап беребиз. Вообще биздин өзбектердин үйүнө алып элек бизде. Өзбектердин котлованында казылган эмес. Уланга айтсаңыз, А блогу бар, Б блогу курулбай турат, ордудагы. Ошону сиз бизге тактап бериңиз деп атам. Хорошо, аны тактап берели. Аны тактайлы. Ошону тактап бизге азыр айтып. Эми эже азыр мен тактап бергенде сыйкырчы эмесмин да эже. Эми биздин кайрылганыбыздын себеби ушу карапайым эл зорго таап үй алсак баягы бала төрөсөм баламды коргап чакып өлтүр деген кыргызда бир макал бар го, ошондой болуп атат да. Зорго тапкан үйүбүздү карга чокуп өлтүрүп атат. Эми бир эле Эмилди камадыңар, Эмилди үй камагына чыгардыңар, компания өз баардыгы жооп бериш керек эле бул жердечи. Бүт Эмаком компаниясы. Ошондо бир сабак болот эле элге, ушул курулуш компанияларына. Эми силер камактан чыкты. Болду, элдерге салып бериңер, эл документ бүтүрүп берсеңер, эми эл кантебиз эми өзүбүз бүтүрөбүз буягындагы. Болду, бүттү. Результат жок го буякта. Ал камалды чыкты, үйүндө экен компаниянын эмелери жүрүшөт сайрамдап.
Биз болду карапайым эл өзүбүз бүтүрөбүзбү дагы? Апа, эми мындай да, мен курулуш агенттигинин директорумун. Мен атайын кызматтын же укук коргоо органдарынын кызматкери эмесмин азыркы учурда. Мен ал Эмил кантип камалып, кантип үй камагына чыгып аткан боюнча мен аякка кийлигишкен укугум жок. Мен туура түшүнүңүз. Мен курулуш агенттиги катары келип ушу сиздерден хотя бы ошо 100% көйгөйүңөр болсо, ошонун бир 10%ын хотя бы чечип берейин деп келип атам, эжекелер. Эми кичинеден болсо дагы ошо аракетибизди көрөлү деп. Балам, Туура түшүнүп атам, түшүнүңүз. ооба, түшүнүп атам. Эми биздин элдин үнүн силер да жеткизип койсоңор. Себеби дегенде бизге ошондой компаниядан кандай азыр кызгалдактай жайнап кеткен компаниялар көп. Элдин көп ушинтип бизге окшоп акшап жүрөт. Биз 5 жылдан бери ошо Бемаком компаниясынын артында жүрөбүз. Ошондой болгондо кичине сабак болсун. Бизге де жардам берип үмүт койгулай. Элди ушу Камчыбек Ыдырышаевич, Садыр Жапарович биздин элге мындай жалдырап турган элди көрсүн, биздин үнүбүздү да жетсин деп айтып атам, балам. Туура айтасыз. Албетте, ал Жетсин сиздин деп атабыз. баягы каалоо тилектериңиз болобу же кандайдыр бир насааттарыңыз болобу, мен аны жеткирем албетте. Бирок бул жерде мен азыркы учурда ушу жооп бере турган, мен өзүмдүн жетектеп турган мекемем. Бул агенттик, мамлекеттик курулуш агенттиги. Мен ошонун атынан келип, ошол жанакы айтып кеткендей эле 10 көйгөй болсо, ошонун бир 2 көйгөйүн чечип берейин деп атайын келип атам.